Нааразылыктар, митингдер, соттошуулар. Бул шайлоо ушундай мүнөздөмөлөр менен эсте кала турган болду. Кыргызстан партиясы боюнча кырдаалга чекит коюлуп, жаңы тынчыганда эми бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасындагы окуя курчуду. Жанагындай той болот, той дертес болот дегендей, курултайдан кийин негедир тизмелер өзгөрүлүп кетти. Бул партия талапкерлердин тизмесин түзүп Боршайкомго тапшырганда мыйзамсыздыкка жол берилгенин саясатчы Турсунбай Бакир уулу айтып чыккан эле. Курултайда добуш берилген тизме бурмаланып, ал талапкерлердин арасында жок болуп чыккан. Өзү негизинен бир саясий партияда жогорку орган болуп курултай эсептелет. Курултайга катардагы мүчө да, партиянын лидери да баш ийиш керек. Эмне үчүн тизме жылды курултайга баш ийишибиз керек эле десем, Адахан эмес, Темирсарев айтып калды. Ажеке дейт, штабтар эч кайсы жерде жок экен дейт, агитаторлорго акча каралбаптыр дейт. Ошол үчүн биз акчалуу адамдарды кошушубуз керек дейт. Анан кийин мен айттым, анда канча сурап атасыңар десем, бул Курсан Асанов тизме үстүндө иштеп аткан айтып калды, агай дейт, өзүм студентим болот ал. Ал чындыкты айтат дайым өзүм окшоп. Айтып калды, агай дейт, $200,000 беришип атат деди. Турсунбай Бакир уулунун арызы Боршайкомдо каралып канааттандырылган эмес. Ал сотко арызданам деп айтып оозун жыйгыча Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бүтүн Кыргызстандын документин каттабоо чечимин чыгарды. Буга дал ошол курултайда кабыл алынган тизме негиз болгондугу айтылууда. Съездде талапкерлердин тизмесин бекитүүдө жол жоболор бузулган, жана талапкерлерди жылдыруунун жол жоболору бузулган деген жөө менен. Биринчиси бул жашыруун добуш менен бериш керек эле талапкерлер, ал норма сакталбаган, жана талапкерлер, жылдырылган талапкерлердин съездде бекиткен тизмеси Борбор шайлоо комиссиясына келгенде өзгөрүп калган деген жүйөлөр менен Борбор шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алды. Мына менин колумда ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун чыгарган тыянагы турат. Тыянагы турат. Geçe Атыр Абдурахматова кайра сурады. Эмне үчүн бизде турат бүтүн Кыргызстан саясий партиясы катталсын деп. Эмне үчүн танапис жарыяланып 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти? Эмне жыйын өткөрдүңөр? Ал жыйын болсо токтому кайда деп. 15 мүнөткө деген танапис 45 мүнөткө созулуп кетти. Танапистен кийин аба ырайы кескин түрдө башка жакка өзгөрдү. Эми аны буйрса териштиребиз. Эмне максат болду? Кандай болду? Ким тарабынан буйрук болду? Эми бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү БШКны сотко бермей болууда. Ал ортодо WhatsApp аркылуу белгисиз бирөөлөр митингке чыккыла деп үндөгөнү тууралуу аудио тарады. Бул аудиону партиянын колдоочулары таратып жатканын өздөрү деле тастыкташууда. Партия лидери Адахан Мадумаров эгер шайлоочулар өз укугун коргойм десе, аларды токтотпой турганын ачык эле билдирген. Бул боюнча кече биздин имараттын астында митинг болду. Митингде партиянын лидери Адахан Кимсенбаев ачык жана так айтты. 2010-2015 жылы биздин партия жеңишке жетишкен. Эми азыр аймактардан биздин партияга көптөгөн суроо талаптар болуп атат. Эгер эл өз укугун коргоюп иштесе, ал элдин өзүнүн иши. Эл өзү чечет бул маселени. Бүтүн Кыргызстан менен кошо актив партиясы да жарыштан четтеп калды. Бирок алар күнөө өздөрүндө экенин моюнга алдыбы, айтор унчукпай эле калышты. Калган 15 партия үчүн жарыш кызыды. Эми бир ай бою жомоктогудай убадаларды угуп кыялга балкыйбыз. Ортодо бири-бирине көөшүп ап, компроматтар согушу да болоору турган иш. Бирок абайлабаса мыйзамсыз аракеттер жарыштан четтетүүгө негиз болушу мүмкүн. Башка партиянын абийирине, ар намысына, ишмердик беделине доо кетирчү материалдарды чыгарууга жол берилбөөгө тийиш. Үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн бөлүнгөн эфирдик убакытты, басып чыгарылчу продукцияны жана аянтчаны талапкер же партия атаандаштарын каралоого колдоно албайт. Кимдер үгүт иштерине катыша албайт? Чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок жарандар жана диний уюмдардын, мекемелердин кызматкерлери шайлоо алдындагы үгүт иштерине катыша албайт. Мындан сырткары мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер дагы шайлоо алдындагы
үгүт иштерине катышканга укугу жок. Улуттук, диний жана башка кастыкка чакырган социалдык артыкчылыкты үгүттөөгө, бийликти басып алуу жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузууга үндөөлөргө, согушту пропагандалоого, маалымат каражаттарында чагылдыруу менен бөлөк өлкөлөрдүн мамлекеттик ишмерлери жана саясатчыларынын катышуусунда иш-чараларды өткөрүүгө, ошондой эле алар менен чогуу түшкөн сүрөт жана видео материалдарды пайдаланууга, жалпы маалымдоо каражаттарынын эркиндигинен кыянаттык менен пайдалануунун башка формаларына тыюу салынат. Мындай эреже бузууда Борбордук шайлоо комиссиясы партиянын каттоосун жокко чыгарып кое алат. Өгүт иштери бул тигилже бул бир талапкерге же ага каршы добуш берүүгө үндөө. Кайсыл бир талапкер же партияларга артыкчылык берүү менен белгилөө. Талапкерлерди шайлоо же аларды шайлабай коюунун мүмкүн болуу кесепеттерин баяндоо. Талапкерлердин кызматтык милдеттерине байланышпаган ишмердиги боюнча маалымат жайылтуу болуп саналат. Үгүт иштерин баракча таратуу, коомдук иш-чараларды, митинг, жыйын, дебат өткөрүү жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жүргүзүүгө болот. Стадион жана көчөлөрдөгү концерт жана оюндар, ошондой эле спорттук иш-чаралар буга кирбейт. Үгүт иштеринин башкача түрлөрү болушу мүмкүн, башкысы мыйзам чегинде болуусу кажет. Үгүт иштери талапкерлердин чыгарган партиянын шайлоо фондунан гана каржыланаарын көңүлгө бекем түйүп алган оң. Шайлоо белгиленген учурдан тарта шайлоочуларды сатып алуу аракеттерине тыюу салынат. Кеп мында акча таратуу жөнүндө гана эмес, муну менен катар белек бечкек же башка материалдык баалуулуктарды тартуу кылууга, товарларды арзандатуу акцияларын өткөрүүгө, басып чыгарылган үгүт материалдары, белги, партиянын символикасы түшүрүлгөн футболка же башка буюмдардан тышкаркы бардык товарларды бекер таратууга, кайтарымсыз же жеңилдетилген шартта кызмат көрсөтүүгө тыюу салынат. Иш акысы эгер эмгек мамилесинин чегинде жазуу түрүндө катталып, шайлоо фондунан төлөнгөн болсо, ал добуш сатып алуу болуп эсептелбейт. Талапкерлер, алардын жакын туугандары, жолдошу же жубайы жана партиянын өкүлдөрү кайрымдуулук менен алектене алышпайт. Буга шайлоо белгиленген учурдан анын жыйынтыгы жарыяланганча тыюу салынат. Ар бир бизде мамлекетибизде түзүлгөн 2420 жана сырт жакта мамлекеттен сырт жагында түзүлгөн 44 добуш берүү участкаларында саясий партиялардын саясий партиялар үчүн маалымат тактайлары атайын даярдалган. Ал жерде бардык саясий партиялардын программалары, талапкерлер жөнүндө маалыматтар жайгаштырылган, бардыгына бирдей көлөмдө, бирдей жеткиликтүүлүгүн аныктаган тактайлар атайын даярдалган. Ал эми шайлоо тилкелеринен сырткары жакта саясий партиялар же талапкерлер өздөрүнүн үгүт материалдарын жайгаштырганга уруксат. Эстеликтерге жана тарыхый архитектуралык баалуулуктары бар имараттарга, добуш берүү үчүн бөлүнгөн жайларга үгүт материалдарын илүүгө болбойт. Бактарактарга же тоо чокуларына да үгүт материалдарын жайгаштырууга тыюу салынат. Эгер жогоруда саналып өткөн мыйзам бузуулар аныкталса, бул саясий партияны же талапкерди жарыштан четтетүүгө себеп болушу толук мүмкүн. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.